Кирешесин жашырып, мүлктөрүн жакын тааныштарынан номиналдуу каттаткандарга байлыгын ыктыярдуу легалдаштыруунун укуктук механизми түзүлдү. Буга жол ачкан мыйзамга президент Садыр Жапаров июнда кол койгон. Эми министрлер кабинети атайын декларацияны тапшыруунун тартибин бекитти. Буга чейин Акылбек Жапаров салык төлөбөй качып жүргөндөргө, кирешесин чет мамлекеттерге жашыргандарга, акыркы мүмкүнчүлүк берилип жатканын айтып, аны колдон чыгаргандарга кийин катаал чара көрүлөрүн эскерткен. Муну акыркы мүмкүнчүлүк деп эсептесеңиздер болот. Чыныгы капиталдар ачыкка чыгат деп күтөбүз. Мамлекеттен алган, казынадан жаап жашырган ар бир тыйын ыктыярдуулук менен ордуна коюлушу керек. Экономикалык мунапысты пайдаланууну каалагандар мүлкүн мамлекеттик нотариустардан күбөлөндүрүшү керек. Юстиция министрлиги атайын декларациянын формасын иштеп чыгууда. Декларантты кабыл алуучу жактар катары бул мамлекеттик нотариустар жана чет өлкөдөгү консулдук мекемелердин кызматкерлери болуп саналат да. Жакын күндөрү бүткүл декларациянын формаларын чыгарып, бүткүл республиканын аймагындагы мамлекеттик нотариустарга жеткизип беребиз. Өлкөдө 90 мамлекеттик нотариус бар. Юристтер белгилегендей декларациялоо процессинде байлыгын ачыктаганы келгендердин сыры сакталат. Жаран, кыймылдуу, кыймылсыз мүлктөрүн, активдерин атайын декларацияга көрсөткөн соң маалыматтар реестрге киргизилет. Ал купуя болот. Мисалы үчүн баягы уклонение от налогов болсо, анда бир кылмыш жаза кодексте каралган өзүнүн жоопкерчилиги бар, ошол жоопкерчиликтердин баарынан бошотулат деген негизде баягы мындан ары ачык айкын жүрүп, ошо мүлкүм бар деп андан ачык налог төлөп, анан ошол жол менен кетиш керек да. Ыктыярдуу декларациялоо процесси мыйзам күчүнө кирген күндөн тартып 12 айдын ичинде ишке ашырылат. Тагыраагы мал мүлкүн жашырып жүргөндөр кийинки жылдын жай айларына чейин байлыгын легалдаштырып алууга мүмкүнчүлүк түзүлүүдө. Укук коргоо, тергөө органдары менен кызматташып, ички инвестиция жасап, акчаларды экономикабызга кайрып берели. Ошондо баарыңарга административдик жана экономикалык кечиримдер болот. Декларациялануучу мүлктөр менен кирешенин кол тийбестигине кепилдик мыйзам менен берилди. Белгилей кетсек, экономикалык мунапыстын мыйзам түрүндө жүгүртүүсү чектелген жана алынган активдерге, мүлктөргө Кыргызстанда жана чет өлкөлөрдө катталып, сот чечими менен конфискацияланган же башка адамдарга өткөрүп берилген. Учурда сотто каралып жаткан мүлктөргө тиешеси жок. Бул мүмкүнчүлүктү террордук иштерди каржылагандар жана кылмыштуу кирешелерди адалдагандар колдоно албайт. Бактыгүл Султанбек кызы, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.